Саламаттуу нокотко барып жатырган анын каттаашчылары азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин ачылат. Ойтол орто мектеби Нокот районуна караштуу Ойтол орто мектебинин мектеби ачылат азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин. Бизден алыстабай лайк басып комментарий жазып отуундар айыл өкмөт башчысы жогорку кеңеш депутаты анан Нокот районунун акиминин замы. Теңги спорт алдынан качыңыздарчы. Кимдер басып жүрөсүздөр? Болду, эч ким баспайт. Жалал Абад, Базар Коргон, эмне басып жүрөсүздөр? Чүй Панфилов башталып атат, сиздер батыраак. Жалал Абад, Сузак, кана лента кескениңиздер. Урматтуу коноктор, келиңиздер, орун алыңыздар. Турбаңыздар, келиңиздер. Барыңыздар. Орундуктардан орун алыңыздар. Это не Валентин Владимирович. Сейчас идет Валентин Владимирович, подъехал. Отуундар азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат экен. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш депутаты Надыран Арматова өзү келди. Анан айыл өкмөттүн замы, акимдин замы келип турат бул жерде. Азыр ачылыштар көп болуп жатат, ошого байланыштуу саналуу мүнөттөрдөн кийин ачылат. Баарыңызарды өзүмдүн атымдан жана Нокотко барып жатыркан анын атынан куттуктайм. Бүгүнкү жума майрамыңыздар барек болсун. Ошо менен бизге демеушү болгон Нокот шаарына компания банкка терең ыраазычылык. Ош облусу Кара Суу лентанын астына чыгыңыздар, лентанын астына кайрылып, арка кайрылып кесесиздер уруксат бергенден кийин. Ошол менен бирге келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамы 34 жылдык майрамын куттуктайм. Ош облусу Чоң Алай лентанын астына чыгыңыздар. Сузак лентанын астына чыгыңыздар. Идет. Вот она школа новая, видишь, и спортивный школа, вот это, а это вот... Да, спортивный. 2025-жыл өлкө үчүн курулуш тармагында маанилүү жылдардын бири болууда. Ушул тапта республика боюнча 200дөн ашык социалдык объект курулууда. Эгемендүүлүк күнүн утурлай 100дөн ашык объекттин курулушу, оңдоп түзөө иштери аяктап пайдаланууга берилет. Анын ичинде 63 мектеп, 19 бала бакча, 11 саламаттык сактоо мекемеси, 13 спорт комплекси, 3 маданий жай жана 6 башка маанилүү объект кирет. Алардын бири Ош шаарындагы номер 11 Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты. Билим уясы Кыргызстандын түштүк аймагындагы тоолуу райондордо көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн чыккан. Ошондой эле турмуштук оор шартта жашаган балдардын сапаттуу билим алуусун камсыз кылуу жана социалдык колдоо көрсөтүү максатында 1963-1964 жылы ачылган. Мектеп ысымын алып жүргөн Валентина Владимировна өзү билим уясына келип, ишмердүүлүгү менен жакындан таанышып кеткен.
Бул билим берүү мекемеси өзүнүн тарыхында миңдеген бүтүрүүчүлөрдү тарбиялап, өлкөнүн ар кандай тармактарында эмгек өтөгөн көрүнүктүү инсандарды чыгарган. 2022 жылдын май айында аталган мектептин бүтүрүүчүсү, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 60 жылдык тарыхы бар мектеп-интернатты толук реконструкциялоо маселесин көтөрүп чыккан. Анын алкагында 700 орундуу типтүү окуу имараты жана 500 орундуу жатакана толугу менен курулуп бүттү. Имаратта спорт керектүү каражаттар менен жабдылат. Бишкек шаарында ачыла турган социалдык объекттин бири Ак Бата конушундагы жаңы мектеп. Бул билим уясы 1300 окуучуга ылайыкталып, 22 окуу классы каралган. Курулушу өткөн жылы башталып, жаңы окуу жылына толук даяр. 1 сентябрда миңдеген окуучулар жаңы имараттын босогосун аттайт. Мектепте спорттук аянтча, атайын сабак өтүүчү кабинеттер, спорт зал, жыйындар залы, ашкана жана башка заманбап шарттар түзүлгөн. Чүй облусунда курулган объектинин бирөөсү Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы 700 орундуу жаңы мектеп. 2 кабаттан турган мектептин курулушу алгач 2012 жылы башталып, кийин бир нече жылга токтоп калган. 2024 жылы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, кайрадан курулуш иштери жанданган. Жаңы стандарттар жана курулуш нормалары эске алынып курулган мектепте сапаттуу жана коопсуз билим берүү чөйрөсү түзүлгөн. Бул болсо Жалал Абад шаарындагы Кембридж мектеби. Окуу жай жаңы административдик имараттын тушунда жайгашып, аймактагы толугу менен англис тилинде билим берүүчү алгачкы мектеп болот. Мектеп абаны тазалоо системасы менен камсыздалып, коопсуз лабораториялар, санариттик технологиялар жана чыгармачылык студиялар менен жабдылган. Негизги билим берүү программасын багбанчылык, ашкозчулук, керамика, музыка, кол өнөрчүлүк жана башка кошумча иримдер толуктайт. Ал эми Нарын облусундагы ачыла турган 6 объекттин бири Нарын шаарындагы академик Үсөн Асанов атындагы 500 орундуу лицей жатакхана. Ардактуу Россия Федерациянын өкүлдөрү, алды менен баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Министрлер Кабинетинин алдына койгон бардык тапшырмаларыңыз аткарылып жаткандыгын билдирем. Береке байлыктын көрсөткүчү болгон өлкөнүн ички дүң продукциясы 2025 жылдын ичинде бир да жолу 10%дан төмөн болгон жок. Акыркы 7 айдагы өсүү темпибиз 11,5%ды түздү. Номиналдык жактан 865 миллиард сомдон аштык. Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык бирикме мүчө мамлекеттердин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду сактап келе жатабыз. Консолидацияланган бюджетибиз боюнча 2025 жылга 708,9 миллиард сом планга коюлган. Кадырлуу замандаштар, бүгүн 8 айдын жыйынтыгы боюнча 2025 жылга бекитилген бюджет толугу менен аткарылгандыгын расмий түрдө билдирем жана жылдын аягына чейин 1 триллиондон ашат деп болжолдоп жатабыз. 101 объект ачылууга даяр болду. Аларга 9 миллиард сомдон ашык каражат жумшалды. Негизги каржылоо республикалык бюджеттен кетти. Анан жергиликтүү бюджеттен жана демөөрчүлөр колдоосу менен каржыланды. Кадырлуу коноктор, бүгүнкү иш-чаранын алкагында ушул биз турган Валентина Терешкова атындагы жатак мектеп да ачылууга даяр. Мектептин ачылышынын алдында баарыбыз үчүн жакшы учур бар. Ал Советтер Союзунун баатыры, социалисттик эмгектин баатыры, космосту багындырган биринчи аял космонавт, авиациянын генералы Валентина Владимировна Терешкова биз менен онлайн катышууда. Анда эмесе сөздү Терешкова Валентина Владимировнага берүүгө уруксат этиңиздер. Уважаемая Валентина Владимировна, пожалуйста, здравствуйте, пожалуйста, здоровья и долгих лет жизни. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чарабызга Россия Федерациясынан атайын делегация келип катышып жатат. Анда эмесе сөздү Россия Федерациясынан келген атайын делегациянын өкүлүнө берүүгө уруксат этиңиздер. Сөз Россия Федерациясынын президентинин региондар аралык жана чет өлкөлөр менен маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын башчысы Маслов Игорь Венедиктовичке берилет. Игорь Венедиктович, пожалуйста, вам слово. Амансыздарбы, меймандос Ош шаарынын урматтуу тургундары.
Билим уясынын ачылышына онлайн катышып жаткан урматтуу Валентина Владимировна жана Россиядан келген ардактуу меймандар, мен өлкөбүздүн билим берүү тармагында кандайдыр бир жакшы саамалык болсо, ар дайым кубанамын. Бүгүн биринчи космонавт айым Советтер Союзунун баатыры Валентина Терешкованын ысымын жарым кылымдан ашуун мезгилден бери алып келаткан бул жатак мектептин түп тамырынан бери кайрадан курулуп бүтүп, колдонууга берилип жатканына абдан сүйүнүп турамын. Валентина Владимировна, сизге жана Россия Федерациясынан келген жоон топ делегация өкүлдөрүнө биздин дарегибизге айткан жылуу сөздөрү жана көрсөткөн колдоолор үчүн чоң рахмат айтамын. Валентина Владимировна, сиз 1978-1979 окуу жылында бул мектептин ишмердүүлүгү менен таанышып кеткен экенсиз. Бул ирет ысымыңызды алып жүргөн билим уясынын заман талабына ылайык жаңыртылып жатканына онлайн түрүндө күбө болуп отурасыз. Сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Балким кийинчерээк убактыңыз болуп калса, туура келсе, келип кетерсиз. Ысымыңызды кастарлап алып жүргөн мектеп сизди кучак жайып тосуп алууга ар дайым даяр. Урматтуу замандаштар, сөзүмдүн башында 2 күндөн кийинки эгемендик майрамыбызды утурлаган бүгүнкү билим берүү жаатындагы жакшынакай саамалык менен жалпыңыздарды чын дилимден куттуктап кетейин. Жаңы билим уясынын мындан аркы сапары байсалдуу болсун. Мектептин тарыхына көз чаптыра турган болсок, 1964 жылы курулуп бүткөн мектепке андан 1 жыл мурун космосту багындырган Валентина Владимировна Терешкованын ысымы ыйгарылган. Бул окуу жайы башынан эле Кыргызстандын түштүк аймагындагы тоолуу райондордо жашаган, көп балалуу жана аз камсыз болгон, ошондой эле турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдарынын сапаттуу билим алуусун камсыз кылууга багытталган жападан жалгыз жатак мектеп болгон. Бул мектептин тарых таржымалы мамлекеттин балдарга болгон камкордугун, коомдун келечек муундарына болгон жоопкерчилигин чагылдырып турат. Жалпы 720 окуучуга ылайыкташтырылган бул билим берүү мекемеси өзүнүн тарыхында миңдеген бүтүрүүчүлөрдү тарбиялап, өлкөнүн ар кандай тармактарында эмгек өтөгөн көрүнүктүү инсандарды, жогорку кеңештин депутаттарын, министрлерди, коомдук, саясий, маданий ишмерлерди чыгарган. Жатак мектептин бүтүрүүчүлөрү алган билиминин жана тарбиясынын негизинде коомго пайдалуу жаран болуп жетилгендигин айгинелеп турат. Алардын бири Кыргыз Республикасынын баатыры, ушул интернаттын бүтүрүүчүсү Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич 2022 жылдын май айында окутууга жараксыз деп табылган бул жатак мектептин имараттарынын баарын сүрдүрүп салып, биргелешип чечим кабыл алынып, жаңыдан куруу иштерин баштаган. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай 700 орунду окуу имараты жана 500 орунду жатакана толугу менен курулуп бүттү. Бүгүнкү күндө мектеп-интернат 2,13 гектар жерге жайгашып, балдардын заманбап шартта билим алуусуна жана жашоосуна толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Урматтуу агайын туугандар, Валентина Терешкова атындагы жатак мектеби билим берүү жана социалдык колдоо системасында маанилүү ролду ойноорун баса белгилеп айта кетейин. Бүгүнкү күндө бул чөлкөмдөгү ар кандай шартта жашаган таланттуу балдарыбыздын талантын ачып, өркүндөтүп, билимге умтулган жаштарыбызга терең билим берип, жөндөмүнө жараша кесипке үндөп, жаркын келечегине өбөлгө түзөрүнө бекем ишенемин. Учурдан пайдаланып, мектеп жамаатын жаңы билим ордосу менен куттуктаймын. Силер окуткан балдардын арасынан мындан ары дагы мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон, эл үчүн ак кызмат кылган мыкты инсандар чыга берсин. Жалпы мугалимдер, тарбиячылар жамаатына албан жетишкендиктерди каалаймын. Эми, урматтуу кыргызстандыктар, билим уясында туруп, мамлекеттин жалпы билим берүү тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөргө азын оолак токтола кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө биз окуучуларыбыз алып жаткан билимин турмушта пайдалануусуна, кесипке эрте багыт берүүгө басым жасап жатабыз.
Өзүңүздөр билгендей, дүйнө тынымсыз, күн сайын өзгөрүп жаткан шартта биз да заман талабына ылайык 150ден ашуун алдыңкы өлкөнүн өрнөгүн улап, 12 жылдык билим берүү системасын өздөштүрдүк жана ал аркылуу окутуунун мазмунун, билим берүүнүн ыкмаларын өзгөртүүгө кириштик. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында бүткүл окуу процесси терең каралып жатат. Жаңы мамлекеттик билим берүү стандарты кабыл алынып, предметтик стандарттар жаңыртылды, заманбап окуу программалары жана окуу усулдук комплекстери иштелип чыгууда. Буюрса, билим берүүнүн түзүмү гана эмес, мазмуну дагы өзгөрөт. Заман талабына жооп берген жаңы окуу китептери киргизилет. Быйыл билим берүү системасын ар тараптуу өзгөртүүгө багытталган улуттук алтын казык программасынын негизинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, окуу программаларын модернизациялоо, алдыңкы билим берүү технологияларын киргизүү жана мектеп инфратүзүмүн өнүктүрүүгө кадам таштайбыз. Мугалимдердин жаңы ыкмаларды өздөштүрүлүшү үчүн кеңири масштабтагы окутуулар жүргүзүлдү. 16 миңге жакын мугалим STEM багыт. Бул билим уясы билим берүү менен катар социалдык колдоо функциясын да так аткарып, айрыкча социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдары үчүн чоң мааниге ээ болушу кажет. Урматтуу окуучулар, силер жаңы Кыргызстандын жаркын келечегисиңер. Мектеп тарыхындагы ийгиликтүү бүтүрүүчүлөргө карата түздөгөнүн 34 жылдыгына карата Валентина Терешкова атындагы жатак мектептин ачылышы менен катар 100 социалдык объект бир учурда онлайн ишке киргени турат. Азыркы глобалдашуу шартында мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү анын социалдык саясатынын мазмуну менен сапатына түздөн түз байланыштуу. Социалдык инфратүзүмдөгү объектилер, мектептер, бала бакчалар, оорукана жана медициналык борборлор, маданий жайлар, спорт комплекстери коомдун социалдык жана экономикалык өнүгүүсүндө фундаменталдык роль ойнойт. Алар биздин жашоо сапатын жогорулатып гана тим болбостон, мамлекеттин социалдык капиталын дагы бекемдейт. Урматтуу Валентина Владимировна, өзүңүз күбө болуп жаткандай, сиздин ысымыңызды алып жүргөн билим уясы менен кошо 100дөн ашык социалдык объектинин боосун чечип, колдонууга бергени турабыз. Бул саамалыкка сиздин онлайн түрүндөгү катышууңузду жакшыга жоруп, ылайым, биздин жатак мектебибизден сиздей аты алыска, даңкы далайга кеткен атактуу инсандар чыксын деп тилек кылалы. Урматтуу Валентина Владимировна, сиздин ысымыңыз мектепти ийгиликтерге жетишүүгө ар дайым шыктандырат. Стратегиялык өнөктөш болгон эки мамлекеттин ынтымагына ортоктош болуп жүрө бериңиз. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, бар болуңуз. Ардактуу кыргызстандыктар, эгемендик күнүнө карата бир катар социалдык объектилер саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин ишке кирет. Валентина Терешкова атындагы жатак мектеп баштаган социалдык объектилердин ачылышы өлкөбүздүн эгемендигинин чыңдалышына ташталган кадамдардын уландысы болсун. Жер-жерлерде ишке кирип жаткан социалдык жайларыбыз баарыбызга ак жолтой болсун. Эгемендигибиздин 34 жылдыгы баарыбызга кут алып келген болсун. Рахмат, Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чоң рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына бүгүн аймактарда 58 мектеп, 19 бала бакча, 9 саламаттык сактоо, 12 спорттук жана башка социалдык объекттер ачылууга даяр. Эгемендүүлүк күнүнө карата 100 социалдык объектти салтанаттуу түрдө онлайн ачууга уруксат берип коюңузду өтүнөбүз. Уруксат, кача бериңиздер. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз Валентина Терешкова атындагы ушул мектепти салтанаттуу түрдө ачып бердиңиз. Recording.
Kut bolsun, bir gol çayıp koylar tuğanda. Şandırıp oturabız endi, uşunday bolsun. Buna uchun uşul azemdi açıp berүү үчүн азыркы сөздүн кезегин элибизде улуу жакшы кеп бар Надира Азимова. 100 жылды көксөсөң бала тарбияла дейт. 1000 жылды көксөсөң балага өнөр үйрөт, артында из калтыра турган, эли журтуңа пайдасы тие турган чоң бир саамалыктар жаса дейт. Мына ошондой сиз алдыңызга 1000 жылдык максат кылган экенсиз. Бүгүн мына ушул билим уясын тапшыруу алдында турабыз. Анда эмесе бир шаңдуу кол чаап бериңиздер. Сөздүн кезегин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нарматова Надира Азимовнага берди. Арбаңыздар, урматтуу туугандар, Кайрагат айылынын жалпы Бел айыл өкмөтүнүн тургундары, мен сиздер менен бүгүн жүз көрүшүп турганыма жараткан Аллага чексиз ыраазычылык билгизем. Аябай курсанмын, сүйүнүп турдун Жогорку Кеңештеги депутатыңыздар катары кубанычым кучагыма толбой турат. Анткени менин алдыма койгон дагы бир шайлоочулардын берген наказы бүгүн аткарылды. Мен сиздердин алдыңыздарда 21-жылы шайлоодо келгенде ушул аксакалдардын айткан берген тапшырмасы мына бүгүн сиздерге аткарып 375 орундуу мектепти мамлекеттин эсебинен депутат катары, эл өкүлү катары өзүмдүн конституциялык өкүлчүлүк милдетимди аткарып, сиздерге ушул мектепти тапшыртып берип турганым үчүн Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында ошол кишинин тапшырмасы менен биздин бардык ошону көңүлүмө бекем тутуп, ушунун артынан чуркап, тиешелүү бийлик бутактары менен президенттен баштап аткарып билген бардык